Ассаламу алейкум, урматтуу Адекс курулуш компаниясы YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз азыр кезекти объектке келип калдык. Бул болсо Бишкек шаарынын Биримдикут конушунда жайгашкан 152 квадрат метр болгон үй туугандар. Ушул эле видеону аягына чейин көрсөңүздөр, бизде сиздер үчүн кандай условиялар түзүп, кандай шарттар түзүп, кандай жеңилдиктерди кылып койгонун кеңирээк түшүндүрүүгө аракет кылайын туугандар. Бүт баардыгын сонун кылып ушундай антрацит цветтеги сочетаниясы менен заборун коюп коюптур дагы. Бул забордун киргенде эле антрацит цветке прям сочетать эткен фундаментин облицовкасы туугандар. Эми бизде ушул күндөн баштап, ушул этаптан баштап биз быйылкы 2026-жылы биз фундаментин облицовкаларынан бери полностью сырткы жумушун бүтүрүп бере турган болдук да. Мурда билесиздер да, ленточный фундаменттердин сырты биз опаловка, кандай кылып корейский опаловка менен жылтырап теп-тегиз кылып куюп туруп ташып берчик, облицовкасын болсо кардарлар өздөрү кылып алчу. Эми мындан кийин бизде ар кандай формалары бар, ар кандай түстөрү бар. Өзүңүздөр каалаган тандап туруп, заказ берсеңиздер, биз сиздер каалагандай кылып туруп салып бергенге даярбыз туугандар. Бул кардары болсо фундаментин былтыр куйдургандагы акчасы былтыр фундаментке чейин жеткен. Быйыл болсо стенасын көтөрүп, крышасын жаап, могу ветровой карнизтерин, суу аккыч водостокторун, бул жерде турган көрүнүп турган вагонкаларын бүт баардык жумуштарын кылдырып койгон. Ичинен болсо эч кандай жумуштары кылына элек туугандар. Азыр киргенде дагы бүт баардык планировкаларын көрсөтүүгө аракет кылам. Бул планировканы биздин архитекторлор, өтө билимдүү архитекторлор чийген туугандар. Эң негизгиси туугандар, үйдү мүмкүн болушунча архитектурный проектиси менен ошол проекттин негизинде салганга аракет кылышыңыздар керек. Эмне үчүн дегенде, эртеңки күнү сиздер айырмасы жок, кирпич менен саласыздарбы, пескоблок менен саласыздарбы, пеноблок менен саласыздарбы, сип панели менен саласыздарбы, эң маанилүүсү сиздин ошол материалга болгон көңүлүңүз ток болуш керек да. Мисалы, сип панелге ишенбеген адамдар бар, бирок сип панелде жыргап жашап аткан адамдар бар да. Ошолордун кайсынысын тандайсыз, ал сиздин өзүңүздүн чечимиңиз. Бирок кайсыл материал менен салбаңыз, архитектурный проект менен салганыңыз эң туура болот. Мисалы, бүт баардык бизде салынган үйлөрдүн баардыгы эртеңки күнү сиздин жашооңузга ыңгайлуу болуш үчүн бул проектлерди биздин архитекторлор чийип чыкканда, бул эртеңки күнү колдонгондо сиз өтө эле рахат аласыздар туугандар. Если сиздер планировкасы жок эле үй салып алган болсоңуздар, эртеңки күнү колдонгондо ыңгайсыздык жаратат. Мисалы, электромонтажында эле ыңгайсыздык жаратып коюшу мүмкүн, колдонууда ыңгайсыздык жаратып коюшу мүмкүн. Мисалы, кухняң аркы башта болуп, санузулуң бул башта болуп туруп, бир аз колдонгондо кыжаалат болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул миллион сомдордон 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион канча бир сомго үй салдырып аткандан кийин бир 50-60 миңге проектиден аянбай эле чийдирип алсаңыздар туура болот туугандар. Бирок бизде проект бесплатный чийип беребиз, если сиз бизден үй салдырсаңыз. Проекти отдельно чийдирсеңиз дагы болот туугандар. Бул үйдүн дагы проектисин биз Адекс курулуш компаниясы чийип бергенбиз. Ушул үйдүн планировкасы бизде каталогда бар туугандар. Каалагандай проектлерди биздин каталогдон тандап дагы салдырып берсеңиздер болот. Же болбосо өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша киргенде оң жакта холлум болсун, кухням болсун, санузулум болсун, монча спальня болсун деп туруп, талаптарыңыздарды коюп, архитекторлор менен кеңешип туруп, ошол ортодон келип чыккан проектини, кыялыңыздагы үйдү биз салып бергенге ар дайым даярбыз туугандар. Бул үйдү болсо, мынакей сыртын Технониколь компаниясынын Хауберт деген фасадный плиткалары менен сонун кылып обшивка алып бергенбиз. Ар бир материалдардын өзүнүн гарантиялары бар. Көпчүлүк ушул комментарийлерге жазып кетип атат. Үйүңөр канча жылга туруштук берет, эртең шамалга кулап калбайбы, антип калбайбы, мынтип калбайбы депчи. Бирок 2016-жылдан бери Кудайга шүкүр үйлөрдү салып кызмат кылып атабыз. 2016-жылда салынган кардарлардан дагы азыркы учурдагы бир дагы андай жүрөк өйкөлүүчү маселе болгон жок туугандар. Эч кандай орчундуу маселе жок бул жердечи. Кадимки эле кирпичтен кандай салсаңыздар, башка материалдардан кандай салсаңыздар, андан дагы жакшыраак кызмат кылып берет деп мен айтсам жаңылган болбойм туугандар. Мынакей фасадын, мисалы, Технониколь компаниясы 20 жыл гарантия берет, 5 камералуу пластиковый терезелер туугандар. Булардын дагы өзүнүн гарантиясы бар. Бул тандап аткан үстүндө жабылып турган металлочерепица же болбосо профнастил, мягкий кровляларында өзүнүн гарантиялары бар. Ар нерсенин өзүнүн гарантиясы бар. Бирок биз фундаментине, стенасына өзүбүз 30 жыл гарантия беребиз. Калган материалдардын бүт баарынын өзүнүн гарантиясы бар туугандар. Чыкканда могул жакта террасасы, көп сүйлөп өтө берейин сразу. Бул жакта террасасы туугандар. Террасасынан бул жакта лестничный площадкасы. Киргенде эле, могу бронь эшиктеринен бери биз коюп бергенбиз туугандар. Мынакей, киргенде эле ушундай прихожая бөлмөсү, прихожая бөлмөсүндө көрдүңүздөр да, потолоктору бийик, 3,20 туугандар. Ушул жерди целый до потолка кылып туруп, сонун кылып туруп шкафтарыңыздар кое аласыздар.
эртеңки күнү бул жерде жеңем уборка кылгандан да рахат алып калат да туугандар. Киргенде эле бул жагы коридор туугандар. Ар кандай бөлмөлөргө чачырап кирип кетсек болот. Бирок ушул жердин эң сонун болгон жери эшиктен киргенде эле көздү суктантчу бул могул жактагы холл болот дагы, бул жагы столовый зонасы болот да. Мындайча айтканда бул бөлмөгө бөлүп койгон жокпуз. Сиздердин дем алганыңыздарга, эс алганыңыздарга, рахат алганыңыздарга эң эле сонун мүмкүнчүлүк түзчү жер деп айтсам жаңылган болбойм туугандар. Кенен территорияны ачык кылып эле азыр бүт эле ушундай студия вариантта кылып атышат. Ошол жакшы болот экен да. Бул жактан киргенде эле бул кухонный зонасы туугандар. Бул жака кухонный гарнитуруңуздарды, мойкаңыздарды бүт баардыгын ошол жерге коюп алып туруп, сразу эле кухнядан террасага чай кофеңиздерди ташыганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн туугандар. Алюминиевый терезелерди коюп бергенбиз бул именно ушул террасага чыкчу жерине. Калган жактар болсо пластиковый терезелер. Ар бир сумма сиздердин тандооңуздарга жараша сумма өзгөрө берет. Сиз менен мен экөөбүз бирдей проектти тандап туруп, бирдей жерге эле үй салып баштай турган болсоңуз, мисалы мен коричневый терезе тандап койсом, сиз антрациттеги терезе тандап койсоңуз, уже суммасы башка чыгат туугандар. Сиз крышасын мынакей бул металлочерепица менен жабып турат, сиз профнастил менен жапсаңыз башка сумма чыгат, мягкий кровля менен жапсаңыз башка сумма чыгат туугандар. Профнастил бул эң арзан варианты, андан кымбатыраак металлочерепица бул 200 сомго кымбатыраак, андан кийинкиси болсо мягкий кровля. Мягкий кровля жылуулукту жакшы сактайт, жакшы көрүнөт, анан кийин жамгыр жааганда тапыр-тупыр деген сыяктуу үндөрдү поглощать этет деген үчүн ал 600 сомго башка чатыр жабуучу материалга караганда кымбатыраак туугандар. Коридордон сразу эле эшиктен түптүз кирип туруп, бул жагы санузол бөлмөсү. Ушул жерден колполду жуунуп, сырттан жумуштар кылып келгенден кийин таптаза болуп жуунуп таранып туруп, калган бөлмөлөргө кирип кетсек болот. Бул жагында сол жакта сразу эле киргендей бөлмөсү. Бул мастер спальня туугандар, панорамный терезелер. Бул жака спальняларды койгондо эртең терезеден дагы сонун видтер ачылат. Мастер спальня бул жагы өзүнүн санузол бөлмөсү менен туугандар. Бул ата-энелер үчүн эң ыңгайлуу, эң сонун чечим. Өстөрү бул жактан уйкудан тургандан кийин жуунуп таранып, акырын бул жака чыгып кете берет. Бул жагы болсо детский комнатасы. Чакан десем, чакандан чоңураак, бирок чоң десем, чоңдон бир аз тарыраак, сонун детский комната экен да. Бул жакта дагы панорамный терезелер орнотулган туугандар. Андан кийинки болсо бул 3-чү уктоочу бөлмөсү туугандар. Накей. Эң сонун планировкада. Мындан дагы жакшы планировкадагы үйлөр биздин каталогда бар. Же болбосо сиз каалагандай кылып туруп проектти чийдирип алсаңыздар болот туугандар. Башында айтып кеткендей эле, бул кардар былтыр акчасы жеткен деңгээлге чейин фундаменти койдуруп, засыпкасын кылдырган. Быйыл болсо стенасын тургузуп, крышасын жаап, калган сиздер видеодон көргөн бардык жумуштарды биз 2026 жылдын башы менен 2 айда ушул деңгээлге жеткизип бүтүрүп бердик. Сиз бир бөлмөлүү үй салсаңыз дагы, 3 кабаттуу, 4 кабаттуу чоң гостиница салсаңыз дагы, 3 айда кыялыңыздагы үйдү биз 90% деңгээлге чейин бүтүрүп беребиз. Бирок 90% деңгээлге кайсыл жумуштар кирет дечү болсоңуздар, биринчиден эң биринчи жумуш жүрүүдөн баштап айтып келелер. Сиздер биздин офиске келесиздер дагы биздин материалдар жөнүндө таанышасыздар, биздин компаниянын лицензияларын көрөсүздөр, ОСБлардын, мисалы ушул СИП панелдеринин санэпидстанциядан өткөн сертификаттарын көрөсүздөр. Ошолорго ынангандан кийин болду, мен силерге токтолдум, үй салдырам дей турган болсоңуздар, биз архитектор менен отурузабыз дагы, архитектор менен отуруп туруп, жана эле айтып кеткендей кылып туруп, кыяңыздагы проектти чийесиздер. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтасыздар, архитектор өзүнүн оюн айтат, ошол сыяктуу кылып, ортодон келишип бир проектке токтолосуздар дагы, болду, мен ушул проектти салдырганга даярмын десеңиздер, ошол проектти биз сметчиктерге өткөзүп беребиз. Сметчиктер болсо полностью
канча балка кетет, канча шуруп кетет, канча материал кетет, бүт баардык расходун устанын акысы канча болот, материалдын акысы канча болот, бүт баардыгын эсептеп чыкканда итоговый суммасы чыгат. Ошол итоговый суммасына сиз макул болсоңуз, сиз менен биз келишим түзөбүз да. Ошол келишим түзгөн күндөн баштап 3 айдын ичинде буюрса, кандай чоңдук болбосун, кандай кичинекей үй болбосун бүтүрүп беребиз туугандар. Анан кийин бирок сиздердин толук 90% деңгээлин бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк болбой калса, каражатыңыздар бир аз жетпей калчу болсо, ушул эле кардарда кылып туруп акчаңыз жеткен деңгээлге чейин салдырасыздар дагы, калганын канча бир убакыттан кийин улантып салдырып берсеңиздер болот. Же болбосо, мисалы, мен ушул үйдү салдырып аткан болсом, менин терезе жасаган байкелерим бар болсо, же фундамент куйган тааныштарым бар болсо, мен фундаментин өзүм куя алам, калган жумуштарды силер кылып бергиле. Же болбосо терезесин мен өзүм салдырып алам, калган жумуштарын кыла бергиле дей турган болсоңуздар, ошол форматта дагы кылып бере беребиз. Сиз менен сиз колуңуздан келчү жумуштарды минусовать этип туруп, сиз алчу жумуштарды минусовать этебиз дагы, материал работасын, калган жумуштарын биз кылып кете беребиз туугандар. Баардык мүмкүнчүлүк, баардык жеңилдиктер сиздер үчүн түзүп койгонбуз туугандар. Анан көпчүлүгү сурап атышат, ушу банк аркылуу салдырсак болобу депчи. Именно ушул маселе боюнча азыр өтө катуу биз переговордо жүрөбүз. Буюрса чечилип кетсе эле биз сиздерге жаңылык кылып чыгарабыз. Бирок ошол телефон номерлерге чалып рассрочка кылып салып бере аласыздарбы, өзүңүздөрдө түз рассрочка барбы деп бизди кыжаат кылбай эле коюңуздар туугандар. Биз ар бириңиздердин үйлүү болушуңуздарды каалайбыз туугандар. Анан кийин бирок банк аркылуу салдырсаңыздар болот. Бирок банк менен өзүңүздөр келишим түзүп, өзүңүздөр чурканышыңыздар керек болот да. Биз жактан керектелүүчү гана документтерди бере алабыз. Банк сурайт да, биринчи сиздин баргандан кийин кайсыл жакта жумуш иштейсиз, справка о доходах алып кел дейт. Ошол доходдорду алып келсеңиздер, силерге если үй салчу болсоңуздар, мынча сумма, мынча жылга бөлүп төлөөгө бергенге даярбыз дейт. Сиздерге ошол сумма макул болсо, биз ошол суммага ылайыктап туруп, сметасын чыгарып, проектисин чийип, бүт баарын дайындап беребиз дагы. Анан алар компаниянын лицензияларын, биздин керектелүүчү документтерди, сметасын, проектилерин сурайт. Ошол проектилердин бүт баардык кагаз оокаттарын беребиз дагы. Ошолор аркылуу банк напрямую эле биздин шотко которуп турат, этап менен бул жумуш бүткөн сайын. Ошол сыяктуу кылып салдырып берсек болот. Бул жөнүндө дагы кененирээк маалымат биздин офиске келиңиздер. Телефондон чалган менен бул чоң миллиондордун оокаты болгон үчүн телефондон көп деле маселе чечилбейт. Ошон үчүн эң биринчи очередде биздин офиске келип, кенен маалымат алып, биздин жанагы видеодогудай эле терип көрүп, уруп көрүп, ошол жактырсаңыздар, анан кийин биз сиздерге кызмат кылып бергенге ар дайым даярбыз. Майдын 10-уна чейин кимде-ким биз менен келишим түзүп, үй салдыруучу болсо, 10 сип панель бизден белекет туугандар. Мисалы, могул кухня тарабыңыз же болбосо бир уктоочу бөлмө тарабыңыз болсо, бекер бүтүп калат да. 10 сип панель 31 квадрат метр болгон стенаңыздарды жаап кетет. Сомго салчу болсок, 55 000 сом сиздерге жеңилдетүү болот туугандар. Бүт баардык келишимдерди сиздер менен түзгөнгө даярбыз, сиздерге кызмат кылып бергенге даярбыз. Кыялыңыздагы үйлөрдү салып бергенге биз даярбыз туугандар. Не только үй, коттедж болобу, городок болобу, любой ар кандай үйлөрдү, гостиницаларды, бизнес-центрларды биз сиздерге салып бергенге даярбыз туугандар. Төмөндөгү номерлерге чалып кененирээк маалымат алыңыздар. Же болбосо биздин офиске келсеңиздер дагы кенен отуруп туруп, биздин каталогду көрүп, биздин жумушту көрүп туруп, дагы андан аркы чечим чыгарганга жеңилирээк болот. Ушул эле каналдын листайт этип көрсөңүздөр, дагы будан башка дагы видеолорду тартып койгондорубуз бар туугандар. Обзорлору, бүткөн үйлөрдүн, кардалардан отзыв алгандары, кандай болуп салынган, бүт баардык этаптардын жумуштардын видеолорун тартып киргизип койгонбуз туугандар. Дагы жаңы видеолорду биз киргизип турабыз. Ушул каналга катталып, лайк басып коюңуздар туугандар. Кийинки видеолорду дагы көрүп кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум.